Көпчүлүгүбүз Кудайга ишенебиз дегенибиз менен чын-чынына келгенде күнүмдүк турмушта биз акчага көбүрөөк сыйынып калган коомдо жашап атабыз да. Анан ушундай убакта жанагы азыр көп сөз болуп атпайбы, олигархтар келип башкарып атат, дегендей болуп атат, мындай болуп атат, шайлоодо ошолор жеңет дегендей сөздөр болуп атат. Ошондой адамдардын мүмкүнчүлүгү чоң болуп атат да, себеби акча үчүн, кара курсак үчүн ар бир адам көп нерсени жасаганга даяр да. Анан ошондой коомдун арасында сизди көп айтышат, сөзүнөн башка эч нерсеси жок деп. Тилинен чаң чыгат, бирок эч нерсеси жок деп. Сиз эмнеге ишенесиз? Ошол тил бул Кудайдын берген байлыгы. Тил бул Кудайдын берген байлыгы. Муну эч кандай акчага сатып ала албайсың. Бул жараткандан берген бир керемет нерсе. Бардык нерсе тил менен башталат. Оюңда болсо тилиңе чыгат. Оюңда болбосо тилиңе эч нерсе чыкпайт. Биринчиден, экинчиден биздин элибиз аябай кылымга арткан, залкар, көрөңгөсү терең эл деп айтабыз го. Биздин элибиздин эң туу туткан макалдарынын бири кайсы? Өнөр алды кызыл тил. Өнөр алды кызыл тил. Канча өнөрүң болсо болсун, бирок баарынын алдында тил. Тил бул акыл. Тил бул билим. Тил бул илим. Тил бул ой жүгүртүү, философия. Анан чексиз байлыгым ушул менин. Баягы акчасы көп банктары бар, анан ресторандары бар, анан тигиниси завод, фабрикалары бар дегендер менин тилимди сатып ала албайт. Алардын байлыгы жетпейт. Ишенсеңиз, байлык жетпейт ага. Ошондуктан мен чексиз баймын. Биринчиси бул. Экинчиси, Черчилль менен баштадыңыз. Черчиллдин дагы акчасын сөз кылган жоксуз да. Туура. Сигарасын сөз кылган жоксуз да. Шляпасын сөз кылган жоксуз да. Же таягын сөз кылган жоксуз да. Черчиллдин эмнесин сөз кылдыңыз? Тилин. Минген машинасында сөз кылган жок. Минген машинасында канча жолу премьер болду, кандай жеңиштерге жетишти, аскер министри болгон, деңиз министри болгон. Аларды айткан жоксуз да. Айткан сөз. Эмнени айткан сөзүн айттыңыз. Бул тил. Бул адамдын ой жүгүртүү кабилетинин деңгээли. Тил. Толстойду деле канча жыл жашады, кандай жашады, эмне болуп жашады деп айтпайсыңар да. Толстойдун эмнесин айтасыңар? Тилин. Эмне кылды? Жазып кетти. Айтматовдун деле банкын айтпайсыңар да. Туурабы? Айтматовдун самолетун же болбосо Айтматовдун үйүн, Айтматовдун пальтосун же таштап кеткен көйнөгүн айтпайсыңар. Эмнесин айтасыңар? Тилин. Туура. Айтматовдун тили деп окуйбуз. Демек бул эмне? Исхак Разаковдун жасаган иштерине сейрек киши айтат. Бирок Исхак Разаковду алдына киши салбаган чечен деп айтат. Токтогулдун эмнеси калды? Тили калды. Тоголок молдонун эмнеси калды? Тили калды. Жусуп Баласагындын эмнеси калды? Тили калды. Үйү калдыбы? Же минип жүргөн аты калдыбы? Эмнеси калды? Тили. Бул байлык. Чексиз байлык. Ошон үчүн бүгүн ресторандары бар, машиналары бар, банктары бар дагы кетет. Эч нерсе жасай албайт. Мүмкүн керек болгон учурда тарыхчылар изилдеп Модумаровдун тилин таап чыгат. Бул байлык болот. Экинчи маселе коркунучтуу маселе. Мына Дудук эки сөздүн башын бириктире албаган, өзүнүн пикирин билдире албаган. Кече Атамбаев абдан копол бир сөз айтып койду. Бир киши жөнүндө, ал өзүнүн жасаган ишинди айтып бере албайт деп. Мактана албайт дегендей. Мактана албайт эмес, жасаган ишинди айтып бере албайт дейт. Айтып бере албаган болсо, анда кимге тапшырабыз биз? Нереген залкар мамлекеттердин жетекчилери менен жолугушуулар болот? Ал жолугушууларда эмне? Футбол ойнойсуңбу? Же карта ойнойсуңбу? Же акчаң жөнүндө сүйлөшөсүңбү? Тил.
тил менен сүйлөшөсүң, тил менен түшүндүрөсүң, тил менен мамлекетиңди тааныштырасың. Бардык нерсе тил. Орустардын чоң чыгармасы бар, слово о полку Игоревой деген. Ошол башталат. Вначале было слово деп. Бардык нерсенин башаты сөз деп. Сөздү берметтей кылып тизип сүйлөштүн өзү бул чоң байлык. Асылгандар асыла берсин. Эгер Мадумаровдун тилинен чаң чыгып атса, ошол чаң бирөөнүн көзүнө барып кирип атабы? Же бирөөнүн бетине барып шыбалып калып атабы? Эмне болуп атат? Чүчкүртүп аткандыр да. Эмне зыяны тийип атат? Эмне зыяны? Аллергиясы бар экен чаңга. Ошондуктан бул менин сыймыгым. Бул керемет. Мына кыргыз тили, кыргыз ушул тарыхын сүрөттөп, жазма тарыхы жок, ооз-эки тарыхы бар кыргызда. Ооз-эки тарыхын кийин жазмага түшүрдү. Эгерде ошол кызыл тил болбосо, манасың кайдан келмек? Залкар эпостор кайдан жаралмак? Баарын ошону аздектеп, жоготпой сактап келгендиги үчүн кайрылып келди ошол баалуулуктар. Туура. Ошондуктан сыймыктанышыбыз керек. Туура.